Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде кайрадан Тез Кабар көрсөтүүсү. Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Кашкар Кыштак айылынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди кошумча 4 сотых бак тарагы менен, кошумча кызыл китеби бар жери менен көрсөтөбүз. Биз азыр Оштон чыгып Кашкар Кыштакка кирдик. Бул жор Кашкар Кыштактын централдык көчөсү. Оштон чыгып Нариман аркылуу Кара Сууга келе жатканда самолетко жетпей жол экиге бөлүнөт. Оңго бурулуп Кара Сууга барасыздар, солго бурулуп ушул көчө аркылуу Кашкар Кыштакка кирсеңиздер болот. Ошол эки айрылыштан бир аз жүрөсүздөр. Болгону 300 метр жүрүп, агрохимиялык лабораториянын жанынан оң тарапка Ошская көчөсүнө бурулуп киресиздер. Ушул жерден 50 метр барганда сол тарапта Ош көчөсүнүн 3 номурдагы көп кабаттуу үйү турат. Ошол үйдөн 3 бөлмөлүү батир 4 сотых кызыл китептүү жери бак тарагы менен сатылат. Анда сиздер менен чогуу көрөлү. Жүрүңүздөр. Биз Ошская көчөсү аркылуу болгону чыгыш тарапка 50 метр кирдик. 50 метр киргенде эле сол капталда көрүп турасыздар, 2 кабаттуу бышык кыштан салынган үй турат. Биз аталган домго келип калдык. Оңдон эсептегенде биринчи подъезд, анын жанында сол тарапта экинчи подъезд турат. Бышык кыштан салынган 2 кабаттуу үй. Крышасы дагы полностью жабылыптыр. Сатыла турган батир как раз 3 бөлмөлүү, ушул сиздер көрүп турган солдогу экинчи подъездин экинчи кабатында жайгашкан. Бул батирдин ээси Мария Ивановна эжекебиз менин жанымда. Здравствуйте. Здравствуйте. На втором этаже, да? На втором этаже у меня трехкомнатная квартира, дом кирпичный, у нас очень хорошая квартира. Ага. Канализация работает, отопление есть, уголь, электричество. Дом теплый, у нас очень хорошо. А ваше хозяйство где находится? Вот там? Рядом с домом у меня находится гараж, хозпостройка и земельный участок. Все с документами. Все с документом, да? Да. Давайте сначала посмотрим квартиру, потом хозяйственную часть. Хорошо. Согласны, да? Да, хорошо. Давайте. Жүрүңүздөр, анда урматтуу Тез Кабардын көрүүчүлөрү. Вы умеете разговаривать по-кыргызски, узбекски? Вот не умею. Ваша беда, да? Да, вот это моя беда. Да. Раньше не учили нас. Да. Поэтому- Это бочки, что это такое? Это вода. Вода, да? Да, это вот шлангом. Чистая вода. Да, шлангом берут воду закачку, а потом насосом в дом подают. Түшүнүктүү. Ушул жерге суу сакталат экен, андан экинчи кабатка насос аркылуу жогору көтөрүлүп, тартылып алынат экен. Анда биз сиздер менен чогуу кирели. Мен колдон келишинче Мария Ивановнанын квартирасын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Жүрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн подъездин шерменде кылат экен. Подъездин тазалыгы абдан жакшы, ремонту дагы жакшы экен. Сиздер экинчи кабатка көтөрүлүп чыгасыздар, оңго бурулганда 3 бөлмөлүү 16 номурдагы квартира. Ушул квартира Мария Ивановна эжекебиздин квартирасы. Скажите, Мария Ивановна, почему продают эту квартиру? Просто Какой план у вас? Осталась одна, дети уехали, поэтому хочу продать. У меня большая квартира. Ага. Хочу А дети в продать. Россию, да? Дети в России. Понятно. Түшүндүңүздөр, эмнеге сатып жаткандыгын. Мен 3 бөлмөлүү батирди сиздерге азыр толук көрсөтөм. Ички ремонту жакшы экен. Эшигин көрүнөт дейт. Бүт таза боюнча турат. Ремонт кылбай эле кирип жашай берсеңиздер болот экен. 3 бөлмөлүү батир. Биз бир чекеден көрсөтө беребиз. Жүрүңүздөр. Коридордон киргенде түз кире турган болсоңуздар, бул жакта кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Бул биринчиси чоң бөлмө, зал. Это зал, да? Да, зал. Да, бул бөлмөнүн туурасы 3 метр, ал эми узундугу 6 метр чыгат. 3 6 18 метр квадрат чыгат. Балкону да бар экен. Ачык балкон, балкон тосмолонгон, темир тосмо, үстү шиферден жабылган. Бул мейманкана же болбосо конок бөлмөсү болду. То есть бул бөлмө зал. Андан солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта спальня бар экен. Бул жерде көрүп турасыздар, азыр эми эжебиздин буюм-тайымы бүт көчүп кетүүгө даярдалып жатыптыр. Потолок Армстронг каражаттарынан жасалган.
Үйдүн арка тарабында, күнгөй бет тарабында бир терезеси бар. Бул спальный, туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 6,5 метр чыгат. Бул спальный бөлмөсү болду. Эми кайра артка кайталы. Эгерде сырттан кирген коридордон түз жүрүп оңго кире турган болсоңуздар, мындай айнеги бар эшик бар экен. Ушул эшиктен киргенде бул жакта дагы бир спальня. Это детский болот, да? Да. Бул бөлмө көрүп турасыздар, балдар бөлмөсү болгон экен. Двор тарабында, подъезд тарабында бир терезеси бар. Отопление батареясы киргизилген, потолок Армстронгдон жасалган, люстра коюлган, гүлдөр илинген, ички ремонту жакшы. Бардык бөлмөлөрдүн полу өзүңүздөр көрүп байкагандай жыгач пол. Өзүнүн мурда Союз убагындагы коюлган полу ошол боюнча турат. Биз 3 бөлмөнү толук көрсөттүк. Эми санузелди көрсөтөлү, кухняны көрсөтөлү. Бул биринчиси. Киргенде эле оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта ажаткана бар экен, туалет. Полдон баштап потолокко чейин 100% кафель менен жасалган көрүп турасыздар. Ички ремонту жакшы, эшиктери дагы жакшынакай боюнча турат, алмаштыруунун кереги жок. Бул жерге автоматтар коюлуптур. Андан ары жүрө турган болсок, бул жакта көрүп турасыздар санузел. Ванна, раковина коюлган, көрүп турасыздар. Отопление печкасы дагы коюлуптур. Отопление здесь работает, да? Да. С углом? Углем и электричество. Электричество вот здесь щиток вот включаем. Мына ушул автоматты атайын электричество менен иштеткен ушул жерге коюптур. С углем иштетилет экен, көмүр менен. Анан кааласаңыздар электричество менен дагы үйдү индивидуально жылытсаңыздар болот экен. Эске алып коесуздар, бүт полдон баштап потолокко чейин кафелденип жасалган. Бул санузел болду. Андан ары түз жүрө турган болсок, бул жакта кухня. Көрүп турасыздар, кухнясы чакан кухня. Дубалдын көпчүлүк бөлүгү кафелденген. Природный газ есть, да? Да, уже подключает вам все. Мына природный газ счетчиктери коюлуптур, бүт подключенный. Ал эми газоэлектропечка дагы коюлган, мойка баары уюштурулган. Союз убагында курулган газ менен сууну жылытуучу каражат дагы ошол боюнча эжебиздин колунда сакталып туруптур. Бул кухня болду. Сол тарабында эмеректер коюлган, холодильниктердин дагы орундугу бар. Ал эми отопление киргизилген. Отопление индивидуальный ушул квартирага эле өзүнчө иштейт экен. Бул жерде эми ар бири өзүнчө отопленияны уюштуруп алгандыгын эске алыңыздар. Сиздер 3 бөлмөлүү батирди толук көрүп чыктыңыздар. Канализация есть? Есть. Есть, да? Да, Центральная? Нет, центральная нету, это своя канализация. Кашкар-Кыштакский центральный, да? Нет, наши септики свои. Свои септики. Значит, индивидуальный өзүнүн бул домдун ушул аймактагы көп кабаттуу үйлөрдүн өзүнчө канализациясы бар экен. Таза суу келиптир, көрдүңүздөр. Природный газ дагы киргизилгендигин эске алыңыздар. Эми ушул квартиранын ээсинин ушуга кошумча кошуп сата турган хозяйственный части бар. Азыр бул жакты дагы биз сиздерге көрсөтүп коелу. Бизге назар салып туруңуздар, эң маанилүүсү ушул жакта. Мына бул чоң жаңгактар дагы эжебизге карайт. Көрүп турасыздар, 2 чоң жаңгак турат. Кладовки есть, да, у вас? Да. Где находится? Кладовка там вот находится. Бул жакта. Да. Мына көрүп турасыздар, ушул кычык жол менен түз жогору чыгып бара жатканда күрөң эшик турат. Ошол күрөң эшикте кладовкасы жайгашкан. Ошол катар ушул домдо жашаган 16, 17 же болбосо 20дан ашык квартиранын бардык ээлеринин кладовкасы ошол катарда гараж сыяктуу бир катар менен жайгашкан. Ал жагындагы эске алып койсоңуздар болот. Так. Дальше. Мына бул чоң жаңгакты көрүп турасыздар. Хозпостройка дагы ушул жерде бар экен. Это что, сарай, что ли? Да, хозпостройка. Тоже ваша, да? Да, это мое, с документами. С документами? Да, с документами. Да. Сарай экен, көрүп турасыздар, отункана. Азыр эми хозпостройка. Отункана кааласаңыздар, кой кармаңыздар, каалагандай иштетиңиздер. Эгерде колго киргизсеңиздер, өзүңүздөр пландаштырып көрөсүздөр. Азыр сырты жабык турат. Ичинен караганда мен сеткадан сыртынан көрсөтүп коеюн. 3 бөлүк эшиги бар экен.
ал жагын өзүңүздөр каалагандай пландаштырып көрөсүздөр. Эми эң кызыктуу жери мына каналдын боюнда 4 сотық жер участкасындагы бактарак бар. Бул жерге курулуш кылсаңыздар дагы болот. Анткени эжем кызыл китеби бар экендигин эске салып жатат. Красная книга, да? Да. Мына да деп бага кайра кайталап айтып жатат. Документальный жасап койгон экен. Гаражы да бар. Мына сырткы гараж. Унааңыздарды алып келесиздер, ушу гаражга киргизип коесуздар дагы. Анан бул жакка сиздер бактаракка кирип кетсеңиздер болот. Эң кызыктуусу ушул жакта. Эжемдин эмгекчилдигин азыр көрөсүздөр. Мына ушул жерден тепкичтен киресиздер. Бүт айланасы сетка тосмо менен тосулган, чоң жаңгак, андан сырткары өрүк, алма, бардык дарактардын түрлөрү бар. Чоң тал терек турат бул жерде. Каналдын эки жагын цемент тосмолору менен тосуп коюптур. Чарпелекти дагы уюштурган көрүп турасыздар. Бул чоң канал негизи Ош шаарын аралап өтүп келип, Кашкар кыштактан өтүп, Кара Сууга чейин кете турган чоң канал. Ушул каналдын эки боюн документтештирип, кызыл китепке айландырып коюптур. Сырттан келгенде, квартира жактан өткөндө, мына бул тепкич аркылуу эшиктен киресиздер дагы. Мына бул жерде мосттон өтүп, солго бурулсаңыздар, бул жерге Сөөрү тапчанды атайын навеси менен уюштуруп коюптур. Эжемдин бош убактысы ушул жерде өтөт окшойт. Бул жерде дагы келечекте сиздер каалагандай пландаштырып койсоңуздар болот. Электричество киргизилиптир. Бирок айланасы бүт темир тосмолор менен тосулган. Бул бактын нары тарабында дагы, Ош Кара Суу жолу тарабында дагы жолу бар. Ошол жактан дагы унаа менен келсе болот экен. Эми биз бак тарагын сиздерге көрсөтөлү. Эмнелер бар экендигин айтып беребиз. Это что, слива что ли? Это слива. Слива. Яблоки. Яблоки. Вишня, да? Вишня. Так. Черешня. Черешня. Хурма. Айва. Хурма, айва дейт. Черная смородина, красная смородина, есть малина, клубника. Все это есть здесь. Это клубника, да? Вот это клубника. Клубника бар экен. Бүт укроп бардыгын эгип коюптур, караңыздар. Дасторконго керектүү, тамак ашка керектүү болгон жер жемиштерди дагы өстүрөт экен. Бүт дарактардын түрлөрү бар. Хурма, айва, смородинанын кызылы, карасы, малина, клубника, анжир, тыт, кара гилас, керек болсо терек, андан сырткары өрүк, бий алма, жүзүм, дагы эмнелер көрүп атам. Бардыгы бар. Гүлдөрдүн болсо түрлөрү. Бейиштегидей. Охо, сонун уюштуруптур. Черная смородина уже бышып калыптыр. Көрүп турасыздар. Терип эле варенье кыла турган экен. Андан сырткары бул бакчада сирен гүлү дагы бар экен. Сирен гүлү көрүп турасыздар. Жанагы Ош Кара Суу жолу тарабы атайын тосулган. Мынандай фундаменттер куюлуп, темир тосмолору менен тосулуп, бул жерге ворота дагы коюлуптур. Көрүп турасыздар. Анар бар экен мына. Анар дагы гүлдөптүр. Буюрса түшүм берет. Уже мөмөсү чоңое баштаптыр. Андан сырткары бул жакка кошумча мындай огороддорду уюштурган. Помидор, болгарский жана башка дегендей. Өрүк бар экен бул жерде, эки түп өрүк. Угловой жер болгондуктан бул жердин узундугу ушул жерден келип токтойт. Андан нары тарабында мост турат. Унаалар нары бери ушул жерден өтүп турат. Негизи бул жол асфальт Ошская көчөсү. Ошол Ошская көчөсүнүн жанында эле жайгашкан 4 сотық бак тарактуу кызыл китептүү жер участогу бар экендигин эске алыңыздар. Бул жалпы сатылат. Азыр ушул участоктун 3 бөлмөлүү батирдин бардыгынын баасын бир айтабыз. Мария Ивановна, скажите, здесь инфраструктура какая? Есть школы, мечеть и садики? Есть садики, пооткрыли много, здесь чуть ниже. Вот некоторые ВОЖ возят, у нас 2 маршрутки городские ходят, 150 и 151. Ага. Поэтому в школы дети ездят, Макаренко, Кирова, в ЛКСМ школа, все туда в основном ездят. Школа Гагарина здесь есть, узбекская школа есть, рядом совсем, вот здесь вот рядышком. Мечеть совсем рядом, вот через дорогу. Через дорогу, да? Да, да. Агрохим лаборатория есть. Есть ниже организации, которые там автобазы, есть магазины, есть рынок в центре Кишлака. Здесь все рядом и очень удобно.
Очень удобно, да? Да. А здесь Карасу- сколько лет жила? Ой, мы уже больше 40 здесь живем. Здесь местная, да? Да. Мен бул эжемдин иштерине ийгилик каалаймын. Аллахым өзү иштерин оңунан берсин. Россияга кетип жаткандыгына байланыштуу бул 3 бөлмөлүү батир, мына бул 4 сотуктуу жери бак тарагы менен сатылып жатат экен. Балким ушул бак тарактын ордуна сиздер үй саларсыздар. Ал жагын өзүңүздөр каалагандай пландаштырасыздар. Азыр баасын билебиз. Сколько просите, Мария Ивановна? Ну, я допускаю договорную систему. Так, окончательно. Окончательно пока придут, потом уже будем договариваться, кто придет. Точно скажите, сколько долларов просите? Ну, я прошу 35 пока. 35, да? Да, за 30. все вот это 35. За всё? Да, за все. Мына, караңыздар. Уступка будет или нет? Будет. Если Будет, кто-то да? придет, это захочет уступку, могу сделать уступку. Мына, уктуңуздар. Эжебиз 35 000 доллар кеми бар деп жатат. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр, көлүңүздөр. Ош Кара суу жолунун боюндагы Кашкар Кыштак айылындагы сатыла турган бак тарактуу квартираны көрсөттүк. Жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Телефон номерин жарыялайм. 0772 81 70 75 0555 22 99 98. Биринчи айткан Билайн номерде WhatsApp иштейт. Любой момент чалсаңыздар болот. Документ красная книга, да? Да, А у квартиры техпаспорт, да? Техпаспорт. Домовой. да. Понятно. Түшүндүк. Бүт документтери бар экен. Бардыгы таза дейт. Андыктан сиздер аракетти кылыңыздар, биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Ömrüңүздөр узун болсун, көңүлүңүздөр суудай тунук болсун. Көрүшкөнчө.